Жумгал району боюнча мекеме ишканаларынын жыл ичинде көрсөткөн жогорку жетишкендиктери жана мыкты кызматкерлердин коомго кошкон салымын даңазалоо максатында мыктылардын мыктысын тандап алуу иш-чарасы өткөрүлүүдө. Мыктылар демекчи, урматтуу Жумгал районунун эң мыкты инсандары, мыкты кызматкерлери, сиздер жөндөн жөн тандалып калган жоксуздар. Анткени алгач жалпы элибиз добуш берүү аркылуу тизмени түздү. Андан кийин өтө катаал тандоо менен атайын түзүлгөн комиссия мына ошол тизмени бекитти. Мен биринчиден ушу жаңы жылыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм келе жаткан. Ошол жаңы жылда ийгиликтер болсун. Ушу жаңы жылга кирип бара жатып, биз ушундай бир иш-чараларды, жаңы жылдык мамай тартуулап барыңыздарга, иш-чараларды өткөрүп, анан биз 2025-жылы туугандар бир топ жумуштар жасалды, объекттер тапшырылды, өткөрүлүп, 26-жылы дагы бир 11-12 объектибиздин курулушу башталып атат. 26-жылда бир топ объекттерибиз башталат. Ушундай бир экономикалык жакшы көрсөткүчтөрүбүз бар. Областта бир алдыңкы көрсөткүчтөр менен жылды жыйынтыктап атабыз. Сиздин жетишкен ийгиликтерди ушул жерде отурган райондогу мамлекеттик мекеме ишкананын жетекчилери, кызматкерлер, жалпы эле ушул райондун салымыңыздар өтө зор. Бул бир адамдын ийгилиги эмес. Бардык жыйынтыктарыбыз жакшы болду. Ушуга баары отурган ушу сиздердин салымыңыздар өтө зор. Ошондуктан жаңы жылда дагы да районубузда жаңы ийгиликтер болсун, жаңы жетишкендиктер болсун. Дагы бир жолу баарыңыздарды жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Рахмат. Сыйлык тапшырууга чейин алгач Сөңкөл Бермети бийчилери тобун чакыралы. Мыктылар, сиздерге дагы чоң жоопкерчилик жүктөлүп жатат. Демек, алдыда сиздерден чоң иштерди, чоң жетишкендиктерди күтөбүз. Анда сыйлыктарды тапшыруучу бөлүккө өтсөк, алгачкы сыйлыкты тапшыруу үчүн Жумгал райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Аким Набиев Адыбек Асановичке сөз беребиз. Жумгал элинин добуш берүүсүнүн жыйынтыгы боюнча жана ошондой эле атайын түзүлгөн комиссиянын жыйынтыгынын негизинде 2025-жылдын мыкты айыл өкмөтү деп табылган Куйручук Кызарт айылынын айыл өкмөтү. Жумгал районундагы мыкты мекеме ошондой эле Жумгал районундагы мыкты мекеме Жумгал райондук суу чарба башкармалыгы. Мыкты жетекчи Жумгал райондук Тартуу Турсунбаева атындагы кино дирекциясынын директору Бактыгүл Рыспаева. Саламатсызбы, Кубаныч мырза? Бүгүн сиз ушундай бир мыкты сыймыктын ээси болуп калам деп ойлодуңуз беле? Эми бизде быйыл жакшы иштер жасалды, бирок биз биринчи орунга чыгабыз деп ойлогон эмес, биринчи болбосок да экинчи болобуз деп ойлогонбуз. Айнур айым, сиз деген азыр эле жылдын мыктысын алып чыктыңыз. Сизде кандай сезимдер болуп жатат? Биринчиден жаңы жылыңыз менен айдайм. Ушундай
жылдын жыйынтыгы менен жакшы ийгиликке жетишип район боюнча мыкты мекеме деген наамды алып жаткандыгыбызга абдан зор кубанычта болуп турабыз. Бул абдан бир толкундатуучу нерсе негизи, себеби биздин мекеменин жумушу бүт ушул биздин райондун калкынын саламаттыгына карата кам көрүү, оорулардын алдын алуу, дарылоо иштерин жакшы аткарып, өздөрүнүн калк арасындагы авторитети менен ушундай жакшы орунду алды деп эсептейм. Чоң рахмат Айнур эже, бар болуңуз, сыйлыгыңыз кут болсун. Саламатсызбы агай? Сиздер деген быйыл 2025 жылдын мыкты мекемеси болуп турасыздар. Сизде кандай сезимдер болуп атат? Абдан жакшы, күткөн эмеспиз чындыгында. Ушу уюштурууга чоң рахмат. Ушинтип эмгегибизди баалап сыйлаганыңыздар үчүн чоң рахмат. Сизге да чоң рахмат, бар болуңуздар, ишиңиздерде ийгиликтер көп болсун. Саламатсызбы, Бактыгүл айым, келе жаткан жаңы жылыңыз менен дагы бир жолу сизди куттуктап кетели дагы. Сиз бүгүн ушундай бир сыймыктын ээси, сыйлыктын ээси болуп калам деп ойлодуңуз беле? Добушка коюлганда ооба ойлогом, албетте, бирок жеңүүчү болом деп ойлогон эмесмин. Анан жеңүүчү болуп калгандан кийин аябай таң калдым. Элиме ыраазымын дагы бир жолу ушу добуш берип, колдоп, менин ишимди билип аткандыгы үчүн. Рахмат. Чоң рахмат, Бактыгүл айым, бар болуңуз, ишиңизде ийгиликтер көп болсун. Халык Акиев атындагы жалпы билим берүү мектеби кол чабуулар менен козгоп алабыз. Балдар бакчасы. Сыйлык ээси Оңолбек кызы Жебек эжекебиз. Кол чабып коштоп отурабыз. Кол чабып коштоп отурабыз. Урматтуу агайын туугандар, жылдын мыктыларын сүрөөнгө алып отурабыз. Кутмандуу күнүңүздөр менен дагы бир жолу Айгүл айым, сизге деген бир суроом бар. 2025 жылдын мыкты бала бакчасы болуп калабыз деп ойлодуңуз беле? Мен ойлогон эмесмин, бирок ушу мен бизди тандап, бизге ушул местен алып берген ушу эл журтка ыраазычылык билдирем. Ушул биздин эмгекти баалап, Ак Тилек бала бакчасын баалап, бизди мыкты бала бакча кылган үчүн анан еще уюштуруу тобуна аябай ыраазымын. Чын деле мен өзүмдүн атыман, коллективдин атынан ыраазычылык билдирем. Элибизде тынчтык болсун, балдардын күлкүсү жаңырып турсун. Рахмат. Сизге да чоң рахмат, Нургүл айым. Сиз деген ушул 2025 жылдын мыкты дарыгер айымы болуп калам деп ойлодуңуз беле? Ойлогон эмесмин. Мен кийин уктум уюштурулуп атканын. Ушул иш-чараны бүгүнкү күндө уюштуруп, мамлекет тарабынан көңүл бурулганына чоң ыраазычылык. Бул биз үчүн чоң дем күч берет. Анан ушу биздин баарыбызды колдоп, жакшы сөзүн арнаган баардык элибизге чоң ыраазычылык билдирмекчимин жана алып баруучулар, уюштуруучулар баарыңыздарга чоң ыраазычылык. Алтынбек мырза, дагы бир жолу саламатсызбы? Сиз 2025 жылдын мыктысы болом деп ойлодуңуз беле? Жок, ойлогон эмесмин. Болдум, Алланын каалоосу менен болдум окшойт. Чоң рахмат, бар болуңуз. Кудайберген мырза, келе жаткан жаңы жылыңыз менен сизди чын жүрөктөн куттуктап кетели дагы. Сиз деген жана өзүңүз айтып калбадыңызбы? Биз жылда ушул мыктылыкты алабыз, быйыл 5-чи жолу алып атабыз депчи. Сизде бир кандай сезимдер болуп атат? Бизде абдан жакшы сезимдер болуп атат. Бүгүнкү
жылдын мыкты 25-ин алганыбызга абдан кубанычта жатабыз. Буга чейин Кала Акиев атына жалпы билим берүү мектеби буга чейин 4 жолу алып келген экен. Алдыңкы мектеп мыкты мектеп. Буга критерийлери биздин мектептин ремонту, жашылдандыруу, билим сапаты баардыгы камтылган. Быйыл да 25-жылы мынакей дагы жетишип отурабыз, абдан кубанып жатабыз. Андан тышкары бүгүнкү уюштуруучуларга, бүгүнкү салтанаттын кечелерине, конокторго келе жаткан 2026-жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Баарыбызда ийгиликтер болсун, тынччылык болсун, жакшылыктар болсун. Күткөн эмеспиз, бизге да күтүүсүздөн болду. Анткени биз 2025-жылы биздин машык туруучубуз Каныбек кызы Бегайым негизи мыкты, татууктуу. Биз да ишенебиз, буга чейин жакшы ийгиликтер жаратып келген. Бул дагы чоң мотивация берет бизге. Общий биздин коллективибизгечи. Ийгиликтер каалайбыз сиздерге, уюштуруу топко рахмат. Дагы мындан көп ийгиликтер жаратып, биргеликте иш алып жүрө берели. Мыкты өндүрүш ишканасы Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кара Кече филиалы кол чабуулар менен. Көчөрова Элиза Дөөлөтказиевнаны чакырып алалы кол чабуулар менен. Кутмандуу күнүңүз менен Марат агай, сиз мына 2025-жылдын мыкты маданият мекемесин алып отурасыз. Сизде кандай сезимдер болуп атат? Абдан жакшы, толкундануулар, жалпы айта кетмекчи, ушул маанайды көтөрүп, жалпы элибизге неме тартуулап аткан Жумгал райондук администрациясына жана маданият бөлүмүнүн чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Жалпы колдоп кеткен элибизге дагы жалпы ушу баарына ыраазычылык билдиребиз. Элибизде бакубатчылык, тынччылык, элибиздин 25-ci келе жаткан 20-жылга жакшы маанай менен барабызга буюрса. Дагы бир жолу кутмандуу күнүңүздөр менен мынакей 2025-жылдын Талант мырза деген жылдын мыкты өндүрүш ишканасын алып турат. Талант мырза, сизде бүгүн кандай сезимдер болуп атат? Жакшы сезимдер. Жылдын мыктылары болуп аталып атканыбызга өндүрүштө бул дагы биздин ийгиликтер десек болот. Ушул жылда чоң ийгиликтерге жетиштик. Элди көмүр менен камсыздадык десек болот. Дагы камсыздайбыз. Эки жылга дагы мындан да чоң жетишкендиктер болот деп ойлойбуз. Буюрса, ушу жалпы Кыргызстанда эле Кыргыз көмүр биздин ишкана жалпы Кыргызстанда көмүр менен камсыздайбыз деген ишеничтебиз. Кутмандуу күнүңүздөр менен биздин жаныбызда бүгүн Элиза айым турат, жылдын мыкты ишкерин алып. Элиза айым, бүгүнкү маанайыңыз кандай? Абдан жакшы, маанайым абдан жакшы. Ушу наамды алганым ушу элдин тандоосу болду. Жумгал элине чоң рахмат. Биздин ийгилигибиз дагы ушуну алгандыгыбыз эми дагы мындан дагы чоң жүк мойнубузга артылды. Элдин камын көрүп эми ийгиликтүү иштейбиз деп ойлойм. Кийинки сыйлыкты тапшыруу үчүн сахнага Жумгал райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Садыроолу Русланды чакырабыз. Элдик банкынын Жумгал районундагы бөлүмү аталды. Берекелик өнөр. Кутмандуу күнүңүз менен Нурсултан мырза, дагы бир жолу сиз деген быйылкы 2025-жылдын мыкты банк номинациясын алып атасыз. Сизде кандай сезимдер болуп атат? Кубанычтамын, толкунданып атам. Чоң рахмат, уюштурууга чоң рахмат.
Сизге бүгүнкү күн жактыбы? ооба абдан жакшы. Бир эки сөз менен бир жаңы жылга бир жакшы каалоо тилектер айтып кетпейсизби? Баарыңарды келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жаңы жылда көп жакшылыктар боло берсин, жамандыктан алыс бололу, ден соолукта бололу. Саламатсызбы? Дагы бир жолу бүгүнкү болгон маанайыңыз кандай? Жакшы, абдан сонун. Сиздерге чоң рахмат. Барыңыздардын жаңы жылыңыздар менен. Ошол. Чоң рахмат, бар болуңуздар. Сиздер менен Жумабекова Аида Абдыманаповна болду, Маданият үйүнүн директору. Gelsin canı cılım gelsin, helge bakıt talay versin, aruz sezim, tun sezim, hıymanıza hala gelsin. Canı cıldı tosobuz, jakşı dille koy